Шайлоого карата өлкө боюнча биометрикалык каттоо жыйынтыкталды. Парламенттик шайлоого бардык тизмелер такталып бүткөн. 19 сентябрдан кийин тапшырган паспорт ээлери шайлоого катыша алышпайт. Ошо шайлоого катыша турган жарандардын тизмеси аныкталды. Азыркы күндө биометрикалык маалымат мындай чыгуу бизде аппарат бар эле. Андай маалымат топтоо иши токтотулду азыркы күндө. Бирок жаңы паспорт алууга паспорт документ тапшырса болот. Ушул жылдын 6 сентябрына алынган такталган маалымат Жалал Абад областы боюнча 2649 жаран биометрикалык каттоодон өткөн. 2004-жылы чыккан эски үлгүдөгү паспортторду жарандар жарактуу мөөнөтү бүтпөсө да жаңы үлгүдөгү паспортторду ала алышат. Учурда жергиликтүүлөр паспортко тапшыра алышат, бирок шайлоодон өз добуштарын бере алышпайт. Анткени шайлоого тизмеси киргизилген эмес. Шайлоонун астында тизме келип түшкөн. Тизимге ылайык областыбыз боюнча 92.865 жаран биометрикалык маалымат тапшырган эмес деп келген. Биз жергиликтүү органдар менен биргеликте иш жүргүзгөнбүз. Ошо тизимге ылайык тизимде көрсөтүлгөн жарандардын бир 60-70% өз дарегинде жашабаганды аныкталган. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 16 жаштан жогору жарандар биометрикалык каттоодон өтө алышат. Ал эми шайлоого 18 жаштан жогору жарандар өз добуштарын бере алышат. Ошондой эле чет жерде жүргөн кыргызстандык жарандарга да шарттар каралган. Чет өлкөдө отурган атайын өкүлчүлүктөрүбүз болсо, ошол өкүлчүлүктөр аркылуу болот ал жерде чогултуучу. Ал эми жана миграцияда жүргөн жарандардын көбү ошол Россия Федерациясынын шаарларында же болбосо Турцияда болсо, биз ошолорго карата атайын мобилдик топтор түзүлүп, ошолордо чогултуп. А бирок башка өлкөлөрдө болсо, ошо чет өлкөдөгү мекемелер бар да, биздин өкүлчүлүктөр бар, ошолор аркылуу жүргүзүлөт. Өлкөнүн мыйзамына ылайык калкты биометрикалык каттоодон өткөрүү 2017-жылы май айында алгачкы ирет башталган. Барчынай Жанзакова, Казыбек Курманбеков, Жалал Абад шаары.